Урматтуу Чыңгыз Азаматович, мен бир нерсени тактайын деп атам. Жыйын ачык өтүп атабы же жабык өтүп атабы? Ачык. Ачык өтүп атат. Азыр түз эфирибизде. Азыр түз эфирде болуп атат. А эмне үчүн чектөө болуп атат? Конституциялык мыйзам бийикпи же буйрук бийикпи? Мыйзам бийикпи же буйрук бийикпи? Бизди 3 депутатты сырттан 1 сааттан бери киргизбей атышат. Биз айтып атабыз, конституциялык мыйзамды көрсөтүп атабыз. Жогорку Кеңештин депутаты тинтилүүгө, жекече текшерүүгө алынышы мүмкүн эмес деп жазылып турат. Бул не деген сыйлабастык? Бул не деген парламенттин үстүнөн басмырлоо? Бул не деген желкеден алып жерге жикирүү? Мындай болбош керек, урматтуу туугандар. Телефонуңарды таштап киргиле, ачык болуп атат могу жерде. Баш мыйзам менен жашайбызбы же буйрук менен жашайбызбы? Кечээ биздин өлкө башчы, президент, мен буйрук берем, ачык өтсүн деген. Жемне президенттин үстүндө да президент барбы бизде? Мындай болбойт туугандар. 1 сааттан бери 3 депутат кире албай турдук. Түрткүлөп атат сыртта. Бул болбойт мындай. Мынакей, мен сиздерге дагы бир жолу көрсөтүп коеюн. Конституциялык мыйзамда жазылып турат. Уят мындай. Рахмат. Эң сөз 6-чы микрофон. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу Чыңгыз Азаматович. Мына бизде азыр ачык өтүп атат. Түз эфирдебиз, туурабы? YouTube'да. Маалыматы боюнча ооба. Бирок биз өзүбүз дагы ошону билбейбиз да. Бул жерде отуруп аны билбейбиз. Телефондорду алдырып алышты. Мына журналисттерди чакырып, камераларды эч кимге уруксат жок киргизгенге. Эмне себепми? Ачык болуш керек да. Ачык деген бүт, значит, маалыматты таратуу боюнча ачык болуш керек. Же жабык кылыш керек. Эми бирок жарым ачык, жарым жабык андай болбойт дейм. Чындыгында. Анын экинчи болсо толук документтер жок да. Мен комитеттин мүчөсү эмесмин, бирок кызыктуу болуп атат да. Договор бар, а бирок ошол кезде тиркемелер жок. Ушуну бирөө берсе.